Бухул, сараңдық. Сараң. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, сараңдар бойынша қиямат күні башына ушундай жер делип коет дейді сараң адамдарға. Берешен адам Аллаға жақын, бейішке жақын, елге жақын. Сараң адам Алладан ұзақ, бейіштен ұзақ, елден ұзақ. Ақшаны барын чачып бер деген жері жоқ. Сіз да бала чақаңыз бар. Ошон үчүн кембагалдарды, оорукчандарды, инвалидтерди, қолынан келбегендерди карай жүргүлө, аз болсо да ушундан курсагын ток алып жүргүлө. Колду. Алланын динине, Алла Тааланын махлуктарына сарптагыла деп Кур'анда Каримде Алла Таала айтат: "Биз бергенден бергиле кичине. Я аyyuhallazina аману анфиqu мимма разакнакум." Биз берген, би ошону сен канча тапкан болсоң, биз ойлогойлу кыйындыгымдан, шумдугумдан, билимимден таап алдым деп. Алланын каалоосу болбосо бир тыйын таппайт элек. Бир сомсуз бу дүйнөгө келгенбиз. Бир кийимсиз, кечиресиздер, бир турсасыз дүйнөгө келгенбиз. Бир сом жок келгенбиз. Ошондой эле кетебиз го, ооба. Бирок ошол сизде ошо бизге акылды ким берди? Эсти ким берди? Билимди ким берди? Күчтү ким берди? Бир убакта жөрмөлөй албайт элек. Бир убакта атабызды, апабызды тааныбайт элек. Бир убакта нанды өзүбүз жей албайт элек. Өзүбүз ажытканага бара албайт элек. Булардын бардыгын берүүчү ким? Кайыптагы көзгө көрүнбөсө эле эмне? Ал жок дейсизби? Мына сизге бизге берип туруп, ошондо Алла Таала айтат: "Анфиqu mimma razaqnakum." Биз бергенден бергиле. Мин кабла яти. Ушундай күндөн мурда ал күнү эч кандай достук дагы, шапаат дагы эч кандай болбойт. Соода сатык дагы болбойт. Демек ахиретте айтат: "Yawmun la bay'un fihi wa la khullat." Соода сатык дагы болбойт, достук дагы болбойт. Вала шафаат дагы болбойт, ортомчулук дагы. Демек biz az bolsa dağı kayrımdılıkka bugün israfkerçilikке kılsak жүрөгүбүз макул да, кайрымдуулукка келсек жүрөгүбүз макул эмес да. Israfkerçilikке мейли дейбиз. Той жана башка канча деген акча жөнүндө эле өткөрсө болот. Бирок ошондо чоң кафелер канча деген israfkerçiliктер, тамак аштар канча калып атат туугандар. Бирок бул жердегини карап туруп кичине кембагалдарга карап коелу жок. Мына туугандар.